Ассаламу алейкум, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Кеңеш айылынын центринде жайгашкан сатыла турган 8 бөлмөдөн турган ремонту чики болгон мансард түбүндөгү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, биринчиден биз сиздерге адресин түшүндүрүп берели. Азыркы учурда мен Кеңеш айылынын центринде турам. Бул жака кантип келем десеңиздер, бул жакта Западныйдын круговойун бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Ошол Западныйдын круговойунан сиздер арабанды көздөй бул жака карап келип атканыңыздарда жолдун сол тарабында машина базар бар. Машина базардан дагы бул жака өтүп келе берсеңиздер, бул жер уже Кеңеш айылынын центри болуп калат. Ал эми сатыла турган 8 бөлмөдөн турган шикарный ремонту менен сатыла турган мансард түбүндөгү жер үй мына ушул центрдин жанындагы эле бет маңдайындагы мына ушул көчөдө жайгашкан. Андыктан сиздер ушул көчөгө кирип ичкериге түз 200 метр кирип барсаңыздар, жолдун сол тарабында 26 көчө жайгашкан. Ошол 26 көчөгө кирип түз кирип бара берсеңиздер, 4 номердеги үйдү көрөсүздөр. Ошол үйдүн алдына бара бериңиздер. Ошол жактан сиздерге сатыла турган үйдү бүт бардыгын көргөзүп түшүндүрүп беребиз. Ал эми ушул эле чоң жол менен сиздер түз кетип турган болсоңуздар, гүл бар, жана ошондой эле Арабан тарапка карап бет аласыздар. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен жанагы айткан көрсөткөн мына ушул 16 көчөгө киресиздер дагы, бул жака бир аз эле ичкерге киргениңиздерде ушул эле жолдун оң тарабында сатыла турган 8 бөлмөдөн турган мансард түбүндөгү жер үйдү көргөзүп тартып бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден сиздерге азыр бардыгын түшүндүрүп беребиз. Ушул жер үйдүн ээси менин жанында. Кандайсыз ага? Жакшы, рахмат. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Жакшы, өзүңөр. Жакшы. Бул 16 көчө. Ал эми сатыла турган жер үйдүн номери 4 номер, а? Жакшы. 8 бөлмөдөн турат экен, мансард түбүндөгү үй. Жери канча сотук ага? 6 сотук. Жери 6 сотук. Жакшы. Үйдүн 4 тарабы тең мына ушундай забор, пескоблок менен тосулган экен. Деги эле дап-даяр болгон жер үй. Кандай условиялар бар? Эмне бар, эмне жок? Условия бардык бар, санузел бар, душ бар, кухня бар да үйдүн ичинде. Сыртта дагы бар, ичкерде дагы бар. Жакшы. Бул жакта варатасы коюлган, ушул варатаны ачып, анда эмесе кире беребиз үйдүн ичине. Жүрүңүздөр. Условияларын айта кетсеңиз ака, бул жакта суу, свет, канализация бар. Канализация септик местный. Суу, свет бар. Бар, газ келип калды уже. Акча чогулду бердик. Центральный көчөдө барбы азыр, жолдо? Ошол турбалар келген, мынакы биздин көчөлөргө тарта элек. Ичкери жака кире элек, а? Эми тартат. Жакшы. Бул жака түз киргениңиздерде эле чоң үй жайгашкан, ардактуу замандаштар. Ал эми бул жакта навес болуп калат экен. Ал эми киргениңиздерде сол тарапта тандыр жана ошондой эле сырткы ажаткана жайгашкан. Үйдүн астын көрүп атасыздар, ушундай гүлдөр эгилген, көчөттөр тигилген, асты болсо чашка, мына ушундай заңкыйган жакшы арка дагы коюлган. Жүрүңүздөр, анда эмесе биринчи сиздерге жер үйүн, чоң үйүн көргөзүп берейли. Суу бар экен, свет бар экен, септиги дагы бар экен. Жакшы. Суу кампа дагы бар. Газ болсо центральный жолго келген экен, ичкерки тарапка Кудай буйрса жакында келип калат экен. Акчалары берилген экен. Бул жака киргениңиздерде эле тапчандын түбүндө астында бул жака кудугу бар экен. Канча тонна ака? 6 тонна бар. Охо, бул жака жанагындай акча менен неме алса келип толтуруп берет да? Же бул жакта өзүңөрдүн крантыңар барбы? Крантты ушуга улап койгонбуз. Шарда суу өчкөндө дагы насос менен тартып иче беребиз. Через ушул кудуктан ичебиз. Суудан проблема болбойт экен, а? Шарда өчкөндө дагы бизде 6 тонна суу запас болот. Жакшы. Бул жакта септик. Кухнянын септиги бул. Кухнянын септиги. Эки септик барбы? Туалеттики, туалет жакта дагы бир септик бар. Жакшы, экөө бар экен, а? Экөө эки болот. Бул үй бышык кыш менен тургузулган бега? Бул үй маалымат бере кетсек? Бышык кыштан дагы бышык нерседен салынган. Жакшы. Өзүм жашайм деп салган экенсиз да? Өзүм жашайм деп салганмын. Жакшы. Узун турасы канча болуп калат? 11-ге 12. 11-ге 12. Жакшы, кенен экен. Жырткый травертин болгон экен. Сырты айнек терезелери пластик, кыршасы шипр менен жабылган. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган, дап-даяр. Септиги дагы бар экен. Бул жакта үйдүн ээси айтып атат, бүт бардыгы жакшы. Өзүбүз жашайбыз деп салынган. Жүрүңүздөр, анда эмесе көргөзүп берейли. Бул жакта тепкич бар экен, тепкичтен чыгып беребиз. Эшикти дагы жакшысынан коюпсуз, а? Брондолгондон. Өзүм темирден жасатканмын кол устага. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, бул жагы прихожка болуп калат.
Бул жагы коридор. Биринчи кабатында канча бөлмө? 4 bölme var. Kuchня менен кошо. 4 бөлмө. Hol var. Demiz. 4 бөлмө плюс холл. Жакшы. Бул экинчи кабатындачы? 4 bölme var ал. Экинчи кабатында дагы. Бул жагы плюс подвал бар экен, а? Охо, өтө кенен экен да, жакшы. Мансард тибиндеги үй экен да? Жакшы. Оң тараптан баштай берели анда. Бул үйүңүздүн асты кандай экен? Бул не деп коет эле астын? Pol bu. Пол жөн эле, жыгача? Жыгачтан pol. Бул жагы кухня болуп калат экен. Охо, ремонтуна канча болду экен? Свежий го? Жаңы эле 3 жыл болуп калды. Жакшы. Дубалдары да моющий жакшы абой экен, терезелери пластик. Бул жакта печкалары, вытяжкалары, кухонный эмеректер, раковиналар бүт барды коюлган, даяр. Бул жакта болсо печкасы бар экен, үйүңүздөрдү жылыта бересиздер. Бул жагы болсо атайын кафелденген. Жакшы. Бул болсо спальня экен, а? Жакшы. Бул жагы духовкасы да бар экен, жакшы. Жылуу жатат экен. Айтыңызчы ака, бул жакта азыр эми кухонный эмеректер, диван, шкафтар турат. Булар кандай кыласыз? Калабы кетеби? Калат бар деди ушул. Азыр ичинде не турса калат бар. Болду. Бүт барды калат экен, ардактуу замандаштар. Жакшы. Ремонту дагы сонун экен, мага жакты. Азыр биз сиздерге спальняды көргөзүп бердик. Ал эми бул жагы болсо зал болуп калат экен, конок бөлмөсү. Абойлор да сонун чаптапсыз, а? Жакшы, өтө сонун. Потолок, гипсокартон, лампа, люстра бүт барды коюлган. Бул жакта ар бир бөлмөдө отопление барбы же эки эле бөлмө жылытылабы? Эки эле бөлмө жылытылат, анан теплый пол баягындай алып койгонмун. Бул Конок келсе теплый пол сай коебуз. бүт бардык үйлөр теплый полбу? Жок, экөөнү эле. Кайсы? Бир азыр баягы клеенкадан чыгып атат, ошодон алып, Фольга. подвалга жыйнап коюп койгонбуз, кышта жайып коебуз. Жакшы. Бул жактагы бир спальня деп койсок болот экен, а? Жакшы. Потолоктор да сонун экен. Деги эле даптар болгон жер үй экен. Астын көрүп атасыздар, бул үйдүн бүт бардыгы асты пол экен, терезелери пластик. Мага мына холл жакта экен, өтө сонун экен, кенен экен. Кирип эле ушул жерге отура берет экен да? Ушул жерде бар жок. Кондиционер Конок отурат, кондиционер иштейт. Өтө сонун, ремонт өтө сонун экен. Анда жүрүңүздөр. Биз экинчи душ бар мына. Бул жакта душ бар дең, а? Мына ардактуу замандаштар, душ экен, шаардагыдай условия экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, унитаз, раковина, душевой кабина, аристон бүт бардыгы бар. Жакшы. Кир жууган машина бул жакта. Кайсыл жака? Киргенде, кеңири экен бул жага. Жакшы, өтө сонун. Неге сатып атасыз ака? Шаарга көчүп кеттиңиздерби же кандай? Шаарга көчүп кеттик. Домго? Жок, Актилектен. Шаарга. Жакшы. Экинчи кабатка көтөрүлө беребиз. Бул жакта сеткалар да коюп коюпсуз, а? Бар, сетка бар. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, үйдүн алдын ушинтип карай бересиздер. Өтө сонун. Кладовка бар. Бул жагы кладовка, а? Пена чачтырган полный немеге. Мини кладовка экен. Ушул жака кеңири. Крышага полный анандай пена чачылган. Крышагабы? Жылуу болот экен да? Жылуу, ысык суу тосот. Жакшы. Пенаны көрдүңүздөр, ардактуу замандаштар. Бул жакта потологун да көргөзүп коелу. Өтө мыкты деңгээлде болгон. Бул жакта лестницалар да өтө красивый экен. Оң тараптан баштай берели, бул менимче бир балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Жакшы. Кичинекей чакан бөлмө экен, жакшы. Бүт бардык экинчи кабаттын эшиктери мына ушундай жакшы дизайндагы эшиктер экен. Бул жактын экинчи кабаттагы ДСП окшойт, а? ОСБ. ОСБ дегеним. Охо. Бул жак кандай болуп калат? Детский балдарга комната. Өтө сонун. Бул жакта да кладовка бар. Өтө сонун бул жагы. Бул жак кладовкабы? Ачып көргөзүп коелу. Телефонуңузду өчүрүп туруң экен. Бул жакта запись болуп калат, болбосо. Кладовканы көрдүңүздөр, ардактуу замандаштар. Пена дагы сонун чачылган экен. Деги эле бүт бардыгы сонун. Азыр сиздерге балдардын уктоочу бөлмөсүн көргөзүп бердик. Бул жак болсо
Бул жак болсо конок бөлмөсү экен. Азыр чалам. Бул жакта 4 бөлмө болуп кенен экен, а? Ооба, кенен. Жакшы. Өтө сонун. Ардактуу замандаштар, дагы бир жолу айта кетели, бул сатыла турган мансард тибиндеги жер үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бүт бардыгы калат экен. Үйдүн ээси айтып атат, өзүңүздөр уктуңуздар, ушуну дагы эске алыңыздар. Документ кимдин атында экен? Мен атымда. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, экинчи кабатын көргөзүп бердик. Үйдүн алдына чыга беребиз. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, үйдүн алдына чыктык. Биз сиздерге мына ушул оң тараптан баштап түшүндүрүп бере берели. Оң тарапка бурулганыңыздарда эле бул жагы навес болуп калат экен. Крышасы шипр менен жабылган. Бул жакта тапчаны коюлган, астында кудугу бар, өзүңүздөр уктуңуздар. Ал эми бул жакта болсо өзүнүн септиги дагы бар экен. Жакшы, үйдүн алды стяжка болгон. Оң тарапта мына ушундай көчөттөрдү көрүп атасыздар. Бул жакта өрүк мөмө берип калган. Сатып алсаңыздар ушудан беймарал алып жей бересиздер. Ал эми жолдун бул жак сол тарапта болсо гүлдөр эгилген, темир тосмолор тосулган, бүт бардыгы жакшы. Бул жакта тактаны эмнеге кылгансыз ака? Помидор эгебиз. Помидорду асып байлап коебуз алыгы түшүнү. Өскөндө дең, а? Жерге тийбей, ошо өдө карап өсүп кете берет. Өтө сонун экен анда. Жакшы. Дыйканчылык кылса дагы боло берет экен да? Ооба, дыйканчылык кылса дагы. Жакшы, өтө сонун. Жерин канча сотук дедиңиз? 8 чыгат эми. 8 кенен экен анда. Бул жакта өзүнүн тандыры дагы бар экен. Сыртка ажаткана бар экен. Септиги кайда дедиңиз? Мына жерде. Бул только ажаткананыкы, бул? Ажаткананыкы. Ажаткананын септиги, жакшы. Мына ардактуу замандаштар, огородун көрүп атасыздар, бүт бардык шарттары бар экен. Үйдү дагы көрүп атасыздар, сыртынан сонун көрүнөт, кенен экен, кондиционер, бүт бардык условиялары бар, ичин көрдүк, сыртын дагы көрдүңүздөр. Мына ушундай заңкыйган арканы дагы койгон. Жүрүңүздөр анда эмесе. Обмен жолдору бар беке? Жок, обменге жетпей калса машина кошуп койсо болот. Машинаны берип, үстүнө доплата. Доплата. Жакшы. Бул жагы эмне болуп атат ака? Подвал, а? Подвал. Жакшы. Сырттан подвалга кире турган. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, үйдүн 4 тарабы тең мына ушундай забор менен тосулган, огороддору бар, теректери бар, көчөттөрү бар. Кайын эгип койдук эле. Кайын, а? Тез эле чоңоёбу булар? Ооба. Жакшы. Үйдүн артында болсо ардактуу замандаштар, бир 1,5 метр аралык бар экен, а? Ооба. Жакшы. Бул жакта артыма жүрөм, артында. Подвалын көргөзбөй калдык ака? Башынан көргөзүп коелубу, жүрүң. Ичинен кирип көрөсүңбү? Ичин кирип көргөзүп коелу бул жакта. Үй мага жакты чындап, өтө кеңири, кенен экен. Өрүктөрүн дагы көрүп атасыздар, мөмө берип калган. Тапчанын көргөзүп коелу. Подвалы бул жакта экен. Лестницалар дагы бекем экен, жакшы, кычылдабайт экен. Бул жак бир эле бөлмө экен да? Бир эле бөлмө. Мына ушунда салат, варенье, майда чүйдө койгон экен, а? Ооба. Жакшы, өтө сонун. Баасын айтың акайым, баасын канча деп атасыз? 110 деп атам, 110 000 доллар. Баасы 110 000 доллар. Жакшы. Эми кеми болот да? Болот. Жакшы. Мектеп бала бакча проблемасы кандай болуп атат, ака? Мектеп бизге бурулгандан жолдун аркы бетинде мектеп бар. Центр жолдо экен да? Мына ардактуу замандаштар, мектеби дагы, бала бакчасы дагы, мечити дагы центр жолдо. Центр жолго болжол менен бир 200 метр пешком бассаңыздар жетесиздер. Соседтери кандай анан ака? Ызычуу кылбайбы? Жок. Элди бөлбөйбү? Соседтер өтө жакшы адамдар. Өздөрү менен өздөрүбү? Ой, бизди кетпе деп. Кетпе деп тең, а? Соседтер өтө жакшы адамдар. Бизден көрө менен соседим жакшы адамдар да. Соседтерде жалп жок. Жакшы. Документ өзүңүздүн атыңызда? Ооба. Документтен проблема жок. Ооба. Жакшы. Проблема жок, өткөрүп беребиз. Жакшы. Болуп тур ака, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Келер келсин. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге
8 бөлмөдөн турган мансард тибиндеги сатыла турган жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердим. Эгерде кимиңиздерге ушул сатыла турган 8 бөлмөдөн турган мансард тибиндеги жер үй кимиңиздерге жаккан болсо, мен бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул жерге дагы келип, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Баасы $110,000 деди. Албетте эле кеми болот. Вариант жолдору жок экен. Эгерде акчаңыздар жетпей аткан болсо, машинаңыздарды берип, үстүнө доплата кылып сатып алсаңыздар болот экен. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы жерлер, үйлөр насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.